Саламатсыңар жолдоштор. Бүгүн 28 май 2024 жыл Кыргызстан Бишкек. Деоматиз машинеси. Зажиганияны жандырайын. Бензонасос иштеди, чек күйдү, чек өчтү. Бул машиненин туура иштегени деген белгиси. Эмне үчүн силерге көрсөтүп атам? Анткени мага бир киши кайрылды. Бензонасостун предохранители постоянно күйүп кетип атат дейт. Анан бул эмнеден болот? Ушунун бир болезни бар. Деоматиздики азыр көрсөтүп коеюн. Бул жерде бизде сиденье, арткы сиденье. Ошонун астында могул жерибизде бензонасос бар. Анан бул жерде проводдор кетет. Мына бензонасостун бул проводдор мындайынан кетет. Анан бул сиденье жатып үстүнө турганда мондай защитасы жок болсо, бул негизи голый проводдор болот заводдон. Бул эме кузовко тие берип, мына могул кээ бир жерлеринен да кузовко тийип, анан бул жерде короткий замыкание болуп, ошондун айынан жана предохранительдери күйүп, бензонасос иштебей калат. Анан негизи мындай болбош үчүн проводду текшерип, бүт изолента менен каптап, анан үстүн мына мондай пленка менен каптап койсоңор, же болбосо рубероид менен каптап койсоңор болду. Үстүнө кайра сиденьяны жаткызасыңар. Бул жер сүрүлбөйт, кырчылбайт. Бул жерде эч кандай замыкание, кийин болбойт. Так, бул эми баягы машина боюнча. Анан негизи ар бир машинеде менин оюмча минимальный электрика боюнча инструменттер болуш керек. Мисалы, же момундай контролька, же момундай диодный. Эми бул жакшыраак. Момундай арзан мультиметр алсаңар деле болот. Бул аккумулятор текшергенге мына монусун 20 коюп, 20 вольтко. Анан обязательно мындай желательно лобный фонарик алып койсоңор, бул ар кайсы проводдордун астын, тиягын, предохранительдерди көргөнгө аябай жардам этет. Эми бул боюнча айтпай эле коеюн. Бул боюнча информация интернетте көп, кантип колдонуш керек. Аны өзүңөр деле кызыксаңар билип алсаңар болот. Бирок ушундай нерсе алып койсоңор, ашып кетсе, где-то 1000 сомго жетпеген акча болот. Зато өзүңөр акырын-акырын үйрөнөсүңөр, же болбосо кез-кезде текшерип турасыңар. Анан бул текшергенге дагы, мисалы, бизде могул жерде машинеде предохранительдер бар. Бул салонный предохранитель. Салонный ичинде моголар, бакта релешкалар бар дагы. Анан мында крышкаларында англисче ар бири эмнеге жооп берет, ушундай жазылган. Мен мына буларды орусча которуп койгом. Бул өзүмө удобный болуш үчүн. Силер деле ушинтип жасап койсоңор, англисче которуп мондай анан ичине кийгизип коесуңар. Мындайынан крышкасын жаап коесуңар. Электрикке келгенде көрсөтсөңөр, өзүңөр текшербесеңер, мына баарын текшерип силерге оңдогонго жеңил болот. Анан бул капоттун астында дагы ушундай предохранительдер бар. Вот, негизи бул машиненики ушундай да. Анан бул жерде дагы мына бул башка релелер, башка предохранительдер. Мына котормосу мына могул жерде. Мындайынан коесуңар. Англисче, орусчасын мына акырын текшерип баарын удобный кылып аласыңар өзүңөргө. Аккумуляторду мен дайыма монтип жаап коем. Анткени бул эми баары бир суу тийбесин, негизи өзү плюс-минус баягы ушундай өзүнчө туруш керек. Мына бүгүн айтып коеюн дегеним ушул. Баарыңарга ийгилик. Кимге кызык болсо, ушундай кылсаңар болот. Мейли анда, жакшы тургула.